кейігенде сүйлөшсөм кубаттанып эс аламын мен сага барайымды айчар жагында сүйлөшсөм кубаттанып эс аламын сага мен барайымды айчар жагында сага мен барайымды айчар жагында Амансыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды көгүлтүр экрандан көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы жаз майрамыңыздар менен куттуктайт. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, узун өмүр каалап, көгүлтүр экранга жакын чакырабыз. Анткени бүгүнкү биздин студиябыздын кадырлуу мейманы дагы өзгөчө. Өмүрүнүн баардыгын эмгекке арнап, сөздүн гүлүн терип жазган биздин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мыкты журналист, көп кырдуу талант ээси, эң башкысы Кыргыздын асыл кыздарынын бири Гүлжамиля Шакирова бүгүн бизде конокто. Гүлжамиля эже, жаз майрамыңыз куттуу болсун. Бекем ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Рахмат. Дайыма ушу жаздай күлүп, маанайыңыз жайдар болуп жүрүңүз. Ал эми биз бүгүн сиздерге эң сонун мына ушу жакшы маанай тартуулайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө туулган жердин кичинекей сүрөтү бар дейт. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү бул ыр дүйнөнүн башаты, негизи эле чыгармачылыктын башаты деп айтабыз. Албетте сиз мына ушул теңир ыроологон жер, керемет жер деп айтабыз. Мына ушул Акталандын кызысыз. Чыгармачылыгыңыз ушул Акталада башталдыбы? Кайсы жылдары алгач эмне жөнүндө жаздыңыз, ким жөнүндө жаздыңыз, ошондон болсун. Албетте эми бул баягы ген деп коет го, кыргызда кандан канга өткөн, атадан балага өткөн, байыркыдан кийинкиге өткөн дегендей бир кыргыздын өзүнүн тегинде бар нерсе болот экен да. Анан мен чоң атам өзү санжырачы киши болгон. Качан көрсөм эле ушу мен бала кезде ошо чоң ата чоң энем колунда өстүм. Бир дөбөгө отуруп алышып, карыялар дайыма санжыр айтып отурганын угат элем. Анан ошо чуркап барып, эрке кызмын да, анан эмесине чыканамды тийип коюп алып, алардын тиги сүйлөшкөндөрүн угуп отурат элем. Анан абдан бир улуу сөздөрдү сүйлөп, санжыраларды айтышып, ким эмнеден тараганын, кыргыз кайдан келгенин баарын тизмектеп айтып отурса, ошол дүйнөнүн баары менин көкүрөгүмө уюп жүргөн экен да. Көкүрөгүмө уюп жүргөн экен, өзүнүн бир байыркы баянын куюп жүргөн экен. Ошон үчүн ошол баян, ошол дүйнө, улуу дүйнө мени жөн койбой, анан чыгармачылыкка сүйрөп келди десем болот, чыгармачылыкка. Анан ошол 5-класстан 4-5 ага чейин деле мындай сүйлөгөндө бир нерсени жамактатып сүйлөп койчумун. Жамактатып сүйлөп атам мынтип койчу, чоң атам, ой менин кызым акын болот окшойт деп, акын дегенде акын болот окшойт, ушинтип жамактатып калат деп калчу. Анан кийин чын ошол демөөр берип, анан кийин 5-класстан жайында каникулга тарап кеткенде мектепти сагынып, ой мектебимди сагындым Кодалайдан, терезеси сүйкүм көздөй алайган мектебимди сагындым Кодалайдан деп сагынычым артып, анда биз окуу дегенде диг деп турчубуз. Анан ошондой бир ыр жазгам, эсимде ушу 2 сабак калыптыр да. Анан кийин келген кезде, окууга келгенде мен ошону пионеркесине жибербесем, пионеркесине чыгып калыптыр. 5-Б класстын окуучусу Гүлжамиля Шакирова Актала районунан деп, баланча мектеп деп, Жданов деген мектеп болчу да. Анан баягы чыкса мен тим эле бир сыйлыкка көрсөтүлгөндөй жетин албай классташтарым бар. Ой акын, ой ар бир анда баарыбыз пионеркесине жазылчубуз, алчубуз, бүт колмо-кол алышчу. Анан ошол
кесиптен анан окуп алып баардыгы менен ой акын деп тамашалап классташтарым мына ошондо башталып кетти бул дүйнө. Анан кийин акырындык менен башка ырлар жаралды. Анан ал кезде деле жазга эргип, дил өрүп, жаштыгыбызга умтулуп, жазга умтулуп турган кезде анан сүйүү жөнүндөгү ырлар чыга баштады, кой десе болбой. Эң сонун Гүлжамил эжеке, биз албетте мына ушу маегибиздин ортосунда сиздин сөзүңүзгө жазылган оңдорларды тартуулап турабыз. Азыр болсо мына ушул Каныкей Эралиеванын обону сөзү сизге тандык ырда жүрөк деген ырды тартуулайлы. Жүрөк күн өттү деп кылчайба, ыраңыңа ыза катып сумсайба, эй сумсайба. Кеткен күндөр кете берсин мейличи, эртеңиңе элес түзүп кылчайла. Ырда жүрөк рахатка малында, ырда барар багытыңдан жаңылба, эй жаңылба. Сүйемне жалбаруу жөн гана, ырдап жатып мейлиң айлан жалынга. Жүрөк жыл өттү деп кайгырба, жылдар өтсө сен жаш тепти кайрырда, кайрырда. Кардаюга тизе бүккөн күндө да канат ушкул махабаттан айрылба. Ырда жаным, ырда жаным, ырда жаным кайгырба.
менен толтуралы дейт. Албетте билесиздер, Гүлжамил эжекебиз жекелер жазып атпастан жогоруда айтты. Мына ошо ата тегибизби Санжарачы болуп, мына сөздүн гүлүн терип, уйкум сөздөрдү айткандыгын, тарыхты билгендигин дайыма айтып келет. Ошондон улам өзү дагы эжекебиз мына ушундай баягы жүрөк түпкүрүнө жеткен, ойго салган бир жакшы сөздөрүңүздү дайыма айтып, китептериңизге жазып келесиз. Ошондой сөздөрүңүз мына жакшы адам ачык сүйлөйт, сөз тамырын казып сүйлөйт дейт. Мынакей сиз өзүңүз жакшы адам болуп, мынакей сөздүн тамырын казып сүйлөп азыр айтып жатасыз. Анан дагы сиз ушул мынакей ошол Акталадан башталган сапар Борборго келип, Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, журналистика бөлүмүн бүттүм. Дагы ой мүддөңүз, кыялыңыз орундалып турду, Ооба. Анан бүгүнкү күнгө чейин мынакей Кыргыз радиосунда эмгектенип келесиз. Ошол жерден дагы сөздүн гүлүн терип, накыл сөздөрдү, ой топтомдорун мынакей элге тартуулап келесиз да. Баягы биздин казынабыз түгөнбөйт экен да, көнөрбүз казына. Уламдан улам баягы залкарлар баскан жол, кийинки мурас дегендей мына ушундай жакшы берүүлөрдү тартуулап келесиз. Ошол дагы баягы көкүрөгүңүздө жүргөн нерселер да мунун баардыгы, жан дүйнөңүздө. Анан ырларды жазып атасыз бүгүнкү күндө дагы. Мынакей китеп чыгаруу оңой эмес, баягы китепти сүйгөн адам азыр кайра ошо китеп дүйнөсүнө кайтып келип атабыз, поэзияны сүйүп атабыз, ырларды окуп атабыз дегендей. Анан ушул өзүңүздүн ырларыңыздан бири окуп берсеңиз, анан майыңыз улантабы. Албетте, мен жаш жөнүндө айтып калдым. Анан мен жанагы мекенчилдик сезимим дагы бир топ аябай кыргызды ким кандай аңтара салып аткан болсо, ошол жерде мен ошо кыргыздын дүйнөсүнө эгерде мындай жаман жагын уктум дегиче ошо менен салып болушунча салгылашып, кыз сакал эжелеримдей, Жаңыл мырза эжелеримдей сайышып калганга даярмын да. Эгер илгерки убак болсо, мен тиги найзаларымды көтөрүп эле сайышмак экенмин деп коем. Калем сап менен сайышып калам. Анан кийин ой, биз деген кыргыздын кыздары оңой эмес. Кыргыздын кыздарына сөз тийгизгендер болсо, мындай деп анан кыздарыбыз кыргыздын деген ыр жазсын эле шоноп берейин, жас кыздардын, айыл затынын майрамдары болот атпайбы? Катаалдыкта жоктон барды жаратып, кармай билген уюткусун турмуштун, кабак кашы бүркөлбөгөн жайдары кыздарыбыз эң байыркы кыргыздын. Кирбизденип, кер маралдай басканы, келбетинен айгинелейт тыңдыгын, күрөштү да күлкүсүнөн нур тамган, кыракы, шар кыздар бар кыргыздын. Жоодураса жомок болгон дүйнөсү, шоокумунан жаралгандай жылдыздын, асылдыгы ажарынан көрүнгөн сиңдисибиз Умай эне Нуркыздын. Асабасын жигиттердей көтөрүп, ачык айтып, ээси болгон чындыктын, үйдүн куту, үмүттөрдүн чырагы кыздарыбыз кыраан элдин кыргыздын. Эң сонун. Toşkon ele bir sezim, arzıgan jolun açılbay, adaşıp kelet bul sezim.
okşamsın, sezimde bir okşamsın, sezimde bir okşamsın. Телегөрчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү албетте тарыхка бай болгондор дейбиз. Гүлжамил эже, мынакей өзүңүз билгендей канча убакыт, канча мезгил өтсө дагы деле калемиңиз колуңуздан түшпөй, мына ырларды жазып келесиз. Эң эле жакшысы сиздин жазган ырлар көмүскөдө калбай, мынакей оончулардын жан дүйнөсүнөн чыккан керемет кайрыктарга айланып отурат. Алсак, мынакей Кайнар Бекелебаев, Жалил Сыдыков, Абидин Темиров, Атайбек Бөдөшев, Качкын Абдыкадыров, Каныкей Эралиева, Бакыт Мамаев, Майрамбек Осмонов өңдүү мынакей оончулар сиздин сөзүңүзгө экинчи өмүр берип, олонго айлантырып отурат. Мына ошондой ырларыңыздын бири Кайда шаштың убакыт. Буга болсо биздин мыкты оончу, мыкты композитор Атайбек Бөдөшев агайыбыз оон жараттыр. Кайда шаштың убакыт, демек убакыттын шашканын карап жазсаңыз керек. Албетте. Кандайча жазылды? Биз деле кече эле баягы бүт мезгилди карап турсак, агылып эле биз адамдар ушул мезгилди агып бара жатабыз. Мезгил агып баратат, суу агып баратат, күн агып баратат дейбиз. Жок, биз адамдар агып баратырбыз да көрсө. Адамдар агып баратып, кече эле секелек бой жетип, жигиттерге жан дүйнөбүз менен кайсы жигитке деп мынтип неме кылабыз деп турсак, анан бир карасаң эле анан келин болосуз экенсиң, анан кийин уже келинде курактан да өтүп, мындайча айтканда эми байбичеликке курак дегендей, анан байбичелик куракты десе кээ бирөө ушинтип эрте эле картайгым келбейт деп чана баштайт экен, бирок каалайбызбы каалабайбызбы турмуш жете эле баратат, мезгил жете эле баратат. Ошон үчүн кээде могу кийинки жаш кыздарды карап туруп, анан өзүң салыштырып, таң көрүү, биз деле кече ушулардай элек, убакыт бизди эмне кылып койдуң деп өзүңдү салыштырып, биз анда сезимтал элек, мындай элек деп анан баягы баарын көз электен өткөрүп отуруп, анан убакыт кайда шаштың деп кечеги жигиттердин баары картайып, карыя боло баштады, кыздар болду байбиче деп, анан ушундай бир ыр чыгарып, ошого жан дүйнөмдү бирде кейитип, бирде толкундатып дегендей өткөндөрдү эстеп отуруп, ошентип чыгарып жазып койсом, анан ошо Атайбек Бөдөшев биздин мыкты комузчу, обончу, кыргыз эл артисти дегенде мына ушу баарын кыракы, баамдаган жүрөк менен ал көрсө Атайбек Бөдөшевдин жүрөгүнөн дагы ошондой нерсе өтүп аткан окшобойбу. Ошон үчүн кимдин жүрөгүнөн кандай нерсе өтсө, анан экинчиси таап алса, демек анын жүрөгүнөн дагы өтүп аткан болот экен да. Ошентип бири-бирибизди толуктап, ошол обон жаралып калган экен. Аны композитор Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкей Эралиева жакшы баягы жубайлар бири-бири менен кеңешип туруп, анан жакшы үн менен бир кейитип туруп ырдап койгон экен. Жакшы ойлорду козгобой кетип калдың убакыт, балакайлар жетилди, жемиш башы эзилди, жайды көрдүң будала, күздөр телеп кубала, кайда шаштың убакыт. Ой, бала кезде жай элек, көп кызыкка бай элек. Ой,
Кайда шаштың убакыт. Кемпір болду келинде, кеберсиди еринде. Жибек кыздар созулду, жигиттерге кошулду. Бир күн болсо 3 күндө, бир ай болсо 100 күндө. Жамандыкты ойлонбой, жашар эле үзгүрбөй. Кайда шаштың убакыт. Ой, менде куйду элимде, сезги чекти ыргагы. Шашпай турчу. Вакыт, вакыт, вакыт. Мен дагы кээде баягы ошо бүгүн эмнегедир аялдар жөнүндө көбүрөөк окуйм. Биз аялдар өзүбүз сүйбөсөк бизди эч ким сүйө турган эмес. Ошон үчүн аялзат аруу дүйнө экенин дагы бир жолу айгинелеп ырым менен айтып коеюн. Анан бирок ошол аялзат кайсы элдин кызы, кайсы элдин аялзаты мына биздин жанагы мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Сапарбеков, Касманбетов жакшы эл менен жолугушууларда аялзатынын орду кандай болгон, кыргыз элинин наркы кандай болгон, салты кандай болгон деген бир улуу сөздөрүн айтып келе атпайбы. Мен ошондон улам ушу наркты дагы ырыма колдонгум келип турат да. Антпесе биз жөн эле романтикага батып ай бергенде ошо кыргыздын ар бир ошо наркы менен кошо жетип турса деп ойлойм. Анан ошон үчүн аруу дүйнө аялзат деген ырым окуп берейин. Нурдан кыргыз жаралган, нурдай жаркып таралган. Канча кылым өтсө да кыргыз бойдон кала алган. Урпагыбыз алардын байыркы деп саналган. Энелерге дем берип, эрлер чыккан шерденип, жөн жеринен дүйнөгө кыргыз болуп келбедик. Айкүл манас энчилеп, Алатоону жердедик. Эр денелер төрөгөн, эр бешикке бөлөгөн. Ат үстүндө эмизип, алыс жолго жөнөгөн. Жаңы баскан балдарын аскаларга жөлөгөн. Таңды тосуп балдары, тай минишкен желеден. Эл уулу бол балам деп, эңкейиште жөлөгөн. Ошол кыргыз энелер ойду шаңга бөлөгөн. Кантип жүрөк жай алмак, айта албасак баяндап. Байыртадан келаткан башат наркка таянсак. Кайда болсун энелер камкор болгон аярлап. Жумок болуп дүйнөсү жоодурашып карашкан. Жарларынын жанында жандай басып жанашкан. Дасторконун жайнатып, жоктон барды жараткан. Каада салтты карманып, балдарына баяндап, бардыгына үлгүрөт, бар оокатын даярдап. Келгилечи турмушту кемитпейли аялзат. Бир кезде мындай өзүбүздөн бир 2-3 жаш улуу, 1 жаш улуусуз эле сиз деп сыйлаган бизде бир өнөкөт адат болуп калган жагдай бар эле. Тарбиядан да, Байке деп алчубуз. Анан байке деп өзүбүздөн бир аз улуубуз эле. Алар кээ бирөөлөр келе башталат бар байкеден. Байкеңиз өтө шайкелең деп ушундай тийишип коюшат эле. Анан
анда агай деп алып тийишип алып агай дейбиз анда депчи. Ошондон улам чыккандырбы? Анан ошондойлордон мындай тымызын агайлардын ичинде мындай өзүн салаватты алып жүргөн агай дегенге татыктуу агайлар да болот эле. Ошон үчүн ошол агайларга дагы тымызын сүйүүңдү ачык билдире албайсың андай кишилерге. Андайларга мындай сүйүүнүн тымызын кагаз короп мынтип ыргыткандай бергендей бир жакшы кат аркылуу берген сыяктуу. Анан меники ыр менен берилет да көбүнчө. Тиги бир ырым бар эле, бир жолу ошо агай менен жолугушууга барган атканда кышында кар турса эле, анда февраль айынын башы болчу, анан жамгыр жаап кирсе болобу деп мага күтүүсүз болду да. Ошентип анан кийин жамгыр башталганда анан мен эмне кыларымды билбей, анан кар үстүнө себелеп күлкү шаңын кышты узатпай жаз жыттуу жамгыр жаады. Жаз жөнүндө ойлорго тына электе эрте болчу биз үчүн жамгыр маалы. Жамгыр жаады, эмнегедир эрте эле жамгыр жаады деп. Айтпаңызчы ал күнкү кубанычты жамгыр алып мен сизге баргым келди. Бул ким дейсиз, жылмайып карай берип, мен жамгырмын, жазмын деп назданамын деп. Ошондогу дүйнөнүн уландысы катары ушул кошуңуз агай деген анан ырчыгып калды. Мындай белгисиз эле бойдон калысам окшойт деп кайра жаштыктагы ойт берме кыялдар да бир ар жакка ойт бересиң. Анан ошондо бир гана Гүлжамиля Шакирова билет дейт. Эшесиңиз анда Онур Канчыбек Жусуповго таандык кошуңуз агай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңарсы Токтобүй Черикчиева ырдайт.
өңүрүбүздүн 3-бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар. Бүгүн дагы сиз мына дагы деле эмгектенип, дагы деле мына биздин Кыргыз телерадио компаниясынын радио тармагында эмгектенип жүрөсүз. Ырларды жазып атасыз, китептерди чыгарып атасыз. Мына сиздин оңдорлоруңуз Кыргыз музыкасынын алтын фонддун катарына сакталып отурат. Албетте бул чоң жеңиш. Билгендер үчүн сиз кийинки жаштар үчүн, кийинки келечек үчүн жакшы мурастар, жакшы табият калтырып атасыз. Андыктан мына ошо бүгүнкү ийгиликке жеткен жылдардын өзү кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө кандай китеп жазуу менен баягы кыргыз айткандай кызара берсең, саргара берсең, кызара жүрсөң, саргара бертесиң деген бар да. Кандай иш болсо дагы ошону өзүң жан дүйнөңдөн өткөрүп жакшы көргөн, айрыкча өзүң сүйгөн ишиңде, өзүң каалаган ишиңде иштеп баштасаң, ошонун натыйжасы болот экен. Каалабаган ишти журнары илең салаң болуп жүрө бересиң го. Анан мен бала кезден ушул дикторлукты жакшы көрчүмүн. Өзүм чокко тигиндей бир айнекти коюп алып, ошо күзгүнү коюп алып деле, айнек башка бир кезде чоң күзгүлөр жок, анан айнек сыныктын немелерин коюп алып деле, ошого деле отуруп алып эле көңдүн үстүнө отуруп алып, биз радиодон сүйлөп жатабыз. Радиодон сүйлөп жатканда сиздер көңүл болуп угуп койсоңуздар, азыр анда биз радиодон сүйлөгөнүбүздү баштайбыз деп эле анан эсимден кыялданып жүрүп, анан акыры радиого ошол жол радиого алып келди. Ошол Кыргыз улуттук мамлекеттик СССРдин 50 жылдык атындагы университетти болчу, андан ошо бүткөндөн кийин журналистика факультетин бүткөндөн кийин анан ал кезде азыркыдай көп сандаган газета, журналдар жок эсе болчу. Анан ошол журналдарда, газеталарда машинскалык орундан баштап, анан улам өйдөлөп, улам тепкичтен тепкичке мынтип жүрүп отуруп, анан эне тил кесиптин иштеп калдым. Кыргыз тили коому уюшулган кезде эле. Анан ошондо кыргыз тилди жөнүндө жаңы мамлекеттик мыйзам кабыл алынганда жетине албай, ошо ушундай да күн болот экен. Биз өзүбүздүн тилибизде, өзүбүздүн үнүбүздө, өзүбүздүн ырыбызда мамлекеттик дүйнөнү кура алат экенбиз деп анан жетине албай, баягы бир канча жылдар орус мамлекетинин бир бөлүгү катары келген жагына сүйүнүп, эне тил кесиптинде жарыбаган айлык менен жаңыдан сомго өткөндө 9 эле сом болчу айлыгыбыз, 9 сом. Анын үстүнө ал коомдук эле кесип болчу. Анан кийин эптеп бияктан ушундай кылып анан иштеп жүрүп, анан эне тил кесиптинен ушул КТРК анан болчу, анда Кыргыз телерадио комитети болуп турган. Ошондо Кыргыз радиосуна иштеп баштадым. Кыргыз радиосу мен үчүн анан кийин өзүнүн ар тараптуу, ар тармактуу дүйнөсүн ачып берди десем болот. Ыр жагына дагы, обонго өткөн ырларыма дагы чыгармачылык обончулар менен иштешүүгө, ырчылар менен иштешүүгө дегендей. Саматы биздериң болгон жакшы, сагынган кучагың толгон жакшы, бактысыз турмушка басынганча, балаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетеп, жаштыкка өмүрдү тетелетеп, жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөп, кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң көкөлөтөп. Сүйдүрүп биздериң болгон жакшы, сүйүүнүн сугуна тоңгон жакшы, сүйбөгөн бирөөгө сүйкөнгөнчө, жакшыга жанашкан жолдор жакшы.
Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көнөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң Сырдашып бир жүргөн достор жакшы, сыйлашып кармашкан колдор жакшы. Билбеске бирикпей кор болгончо, билгендин бийиги болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көнөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң көнөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң Радиодон мына Кудайга шүгүр Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер деген наам алдым. Ошо КТРКнын отличниги деген наамга жеттим дегенде, анан кийин биз ошого дүйнө биздин мекенибиз аркылуу баягы элдин баары мигрант болуп туш тарапка кетип аткан кезде мен ошол жерде дагы бирөөнүн жеринде султан болгучу өз элиңде ултан бол деген сыяктуу мекенде деген ырымды окуп берейинчи. Мекени жок жүрөт самсып нечендер, мекени жок элден чыкпайт көсөмдөр. Башка өлкөнүн эли күйбөйт кыргызга, уулдар болсун мекен чегин бекемдер. Кем турмушту көрсөм дагы нечен миң, келекесин уксам дагы нечендин, жумугуна башка өлкөнүн алданып, жок болуусун каалабаймын мекендин. Жашагым жок, мекен турса чет элге, анда барып айлангым жок бичелге. Суу ичсем да өз жеримде эркемин, каалагандай жашайм, уктайм мекенде. Мекенимден табам өмүр дабасын, жүрөгүмө өзүң гана жагасың. Башка өлкөнүн байлыгына алмашпайм, өз өлкөмдүн түтүн жыттуу абасын деп. Teleci parın gezip şaylangan, getirme ulamaz kırıp bir gün çaylangan. Mezgisiz yerden jaralar bolgan jansım al, başka enes, bölük enes, men sağa gana baylangan. Kivanda baktıma jettem urgam, abir ümit jetelep
сені бармаған сырлы дүйнөңө инесі жипсіз иммерген күтсіз мен саға ғана чырмалғам мен саға ғана чырмалғам жолықтым саға жодырап өмір жазынан көрішкен сайын көңілім дөктеп ашығам бағытқан жүрек ачқышы сендей көрініп башқаға емес өзгеге емес өзіңе ғана ашығам өзіңе ғана ашығам мен саға ғана чырмалғам мен саға ғана байланғам Убакыт учкан куш экен. Мынакей баягы адам менен сүйлөшсөм, баягы бат эле убакыт өтүп кеткен жакшы адам менен. Өзүңүз айткандай мынакей ойлорума болуп алсаңыз ортоктош окурманым сыр бөлүшөм өр менен деп. Сиз бүгүн жеке эле окурмандар эмес, көрүүчүлөр менен да сырыңызды бөлүшүп, жаныңыз дүйнөңүздөн чыккан ырларды тартууладыңыз. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Болуңуз дайыма жаздай күлүп, жан дүйнөңүздөгү мына ошо сезимдердин баардыгын ак баракка түшүрүп, аны болсо окурмандар менен бөлүшүп отурасыз. Сизге бекем денсаулык, uzun ömür каалайбыз. Сизге эркин микрофон берип окуңуз, куттуктаңыз дегендей жаз майрамы жергебизде. Рахмат. Эми баягы кыргыз дайыма тиленип бата менен жан дүйнөсүн батага сугарып тиленип келген эл да. Мына биз мына кырдаал ар кандай болуп аткан убакта мына кечээ эле көрдүк, Түркияда кандай зилзала болуп өттү. Анан биз ушундай нерсе кандай бо өзүбүздүн баягы бечелге жөтөлдүн кереги эмне эле дегендей өзүбүз да ушундай жакшы эме менен келаткан кезде бизге Кудай Таалам ошондой кырсыгынан алыс кылса экен деп тилейткенсиң. Анан мына сиздер ЛТР каналы да биздин бир канатыбыз, куштун эки канатындай. Мына УТРК мен бир колумда болсо экинчи канатым, бир канатым УТРК болсо бир канатым ЛТРК болуп. Ушу экөө тең биздин чыгармачыл дүйнө үчүн мындай элге азык арулук тартылып, жан дүйнөгө азык тартуулаган бир тынымсыз иштеп аткан сиздерге да рахмат. Ушу анан мен ушу сөзүмдүн соңун ушу жаздагы жакшы бир бата деген ырым менен аяктап коеюнчу. Жакшы болот. Жараткандын касиетин танбаса, байыркы элдин батасынан жанбаса, бата алгандар бар дүйнөсүн жайылтып, ниетин бузуп, жамандыкка барбаса. Эгер бата жамгыр болуп себилсе, ыргактары ыргайланып төгүлсө, бата берип бата алган балкымак, ушул бата орду менен берилсе. Бата алгандар баркын билип тыңдаса, ак каранын ажырымын ылгаса, асман жердин айкашынан бүткөндөй арулукка жалгап турат бул бата деп. Ар дайым бата деген мына ушу аталардын касиети менен атаңан бута калбаса да бата калсын деп кыргыз ошо батасын жакшылыкка сүрүп келген эл, бата менен жакшылыкты жиреп келген эл, жер чегибиз кемибесин, мөңгүлөрүбүз эрибесин, кызматка эл башына келгендер акыйкат менен иш кылсын, эли жерибизге тынчтык болсун, эч качан жер чегибиз кемибесин, баарыбыз толуп ташып туралы, жакшы күнгө кызмат кылалы.
Бар болуңуз, рахмат. Сөзүңүздө калет жок, ишиңизге ийгилик бекем, денсаулык. Элтердин төрүндө мына ушундай жакшы ырларыңыз менен, жакшы сөзүңүз менен келип туруңуз. Негизи эле баягы көп билген адам акылман эмес, билим элге керектүү акылман дейт. Сиз менен сүйлөшүп жүрүп менин жан дүйнөмдөгү байды бар болуңуз. Андыктан Элтердин төрү сиз үчүн дайым ачык. Жарқытып күнің жел арғы, жаз кешін жалғыз тосордо. Мұқана түші оғоны сағыны чырын созордо. Эхей, сапарын улап баратын. Охой, жолучу бүтпөс күндөргө. Жорду асманда айланып дүйнөң аттанган. Акырын созу огонуңи кылалай бөлдү басканда. Эхей, сапарын улап баратын. Охой, жолучу бүтпөс күндөргө. Эхей, ой биле улам дүйнөңдү. Ойлодуң бекем, эстедиң бекем, сагындың бекем сен мени. Сен мени. Ойлодуң бекем, эстедиң бекем, сагындың бекем сен мени. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жан дүйнөңүздөргө биз жакшы ырларды, жакшы сөздөрдү тартуулай алдык болуш керек. Анткени ырга айланган өмүр артка кылчайганда ар бирибиздин басып өткөн байсалдуу жолубуз албетте эмгек менен өтөт экен. Мына ошол эмне кылдым ишиме, эмне жазадым деп өзүбүз суроо береткенбиз. Мына Гүлжамиля Шакирова элине кандай мына эмгекти жасаганын бүгүн көрсөтүүдөн көрө алдыңыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. ЛТР каналы сиздерге жалаң жакшы көрсөтүүлөр менен
жан дүйнөңүздөргө жан азык тартуулап келет. Эгерде бул көрсөтүүнү көрө албай калсаңыздар, азыр социалдык тармакта YouTube, Facebook, Instagramда ЛТРдин баракчаларынан сөз көрүңүздөр, ой калтырыңыздар, бөлүшүңүздөр. Биз сиздер менен дайыма кызматтабыз. Ал эми бизге жакындан жардам көрсөткөн Борбордагы Заман ресторанына жалпы администрациясына ыраазычылык билдиребиз. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма жакшы сөздөр, жакшы ырлар болсун. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Çırda